Жер жарылып чөп чыксын, желин жарылып сүт чыксын. Салам достор. Быйылкы Ноорузга карата Бакыян айылында маанай өзгөчө. Бакыян айылынын ууз айымдары чогулушуп, Ноорузга карата сүмөлөк кайнатышайын деп атайын буудай өндүрүшүп, өздөрүнүн атайын ынтымагы бар экен. Эстафета катары узатышып, алдыңкы күнү эле Гүл эжекенин үйүндө бир казан сүмөлөк кайнатылып Бакыян элине таратылган экен. Андан кийин эле мына Бекен экенин үйүндө бүгүн чогулушуп, баардыгы мынакей айымдар чогулушуп, бири-бирине кабыл тилек айтышып, өсүп, өнүгүү, аруулук, ден соолук деген темаларда жакшы сөздөрүн айтышып, кабыл тилектерин айтышып, жалпы элге, кыргыз элине, журтубузда өсүп өнүгүү болсун деп, ден соолук болсун деп бири-бирибизге кабыл тилек айтышып, айтор өзгөчө бир маанайдагы ишке күбө болдум деп айта алам. Өзгөчө ушул Бакыян айылынын ууз айымдарынын ынтымагына суктандым. Себеп дегенде ушундай эч кандай негативный нерсе жок, жалаң гана позитивдүү нерселер экен. Чогулушуп алып, тажрыйбалар менен бөлүшөт экен, алдыда кандай иштер жасайбыз, эмне тигебиз, ошолор боюнча дагы сүйлөшүшүп, ынтымагы аябай сонун экен. Анан мынакей ушул Ноорузга карата да чогулушуп, сүмөлөк кайнатышып, аны элге таратышып, айтор бул сонун нерсе. Негизи эле Бакыян айылында ушундай бир коомчулуктун арасындагы айымдардын, жаштардын ынтымактарына өзгөчө суктанып, өзгөчө баса белгилеп айтышыбыз керек. Бул нерсе мындай бат эле чогулушуп, бири-бирине жакшы кабыл тилектерин айтып, өйдө кылдыйда жөлөк болушуп, бири-бирин колдоп турганы бул өзгөчө суктана турган, өзгөчө бир мактана турган нерсе деп айта алам. Үйдү ушул чыгарып, сүмөлөк кайнатып аткан үйгө дагы аябай сонун кабыл тилектерин айтышып, ушул Гүлмира эжекенин балдарына, үй бүлөсүнө бакыт таалай каалашып, сонун нерсе болду. Негизи эле мага аябай жакты, барып тартып, эстелик болсун деп, бул жака сактап коеюн деп аракет кылдым. Урум эжеке ооз комузду ойнойт экен, ал бизге ооз комузду ойноп берди. Ошол бүгүн болсо калчыларды ошол Бекен экесинин үйүнөн сүмөлөктөн ооз тийип кетүүгө чакырабыз. Баарыңыздардын келе жаткан Ноорус майрамыңыздар менен элибизде тынччылык болсун, өлкөбүз өнүгүп өсө берсин, жамандыктан, бөйдө кырсыктардан жаратканын бизди алыс кылсын. Баарыбызга ийгилик, жакшы иштерди жайылта берели. Негизи эле мындай ушул айыл жериндеги мындай позитивдүү маанайдагы жаңылыктарды чыгарып турууга аракет кылам. Анткени мындай коомчулукта ушундай нерселер үлгү болуш керек. Жаштарга, жалпы эле биздей жаштарга, мындай өсүп келаткан буунга бул нерсе үлгү, сабак болушубуз керек. Негизи эле ушул сүмөлөк кайнатуу акыркы кездери мындай көп көңүл бурулбай калгандай сезилет. Анткени кээ бир жамааттарда эле мындай чогулушуп сүмөлөк кайнатканын көрбөсөк, бул нерсе дагы көптөн бери боло элек болчу. Эзелтен келаткан бир салтты кийинки буунга бир татыктуу өткөрүп берүү, аларга мындай үйрөтүү максатында дагы бул эң сонун көрүнүш деп айта алам. Баарыңыздарга ийгилик. Биздин Бакыян айылынын ууз айымдарынын ынтымагы дагы арта берсин. Иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Эгерде кимде бир нерсе тиктириш керек болсо, табигый, натуралдык, сапаттуу кийимдерди тиктиргизгенде заказ берсеңиздер болот. Биз дагы байланыштырып бере алабыз. Ошол биздин ууз айымдардын иштерине ийгилик.